Саламатсыздарбы? Менин атым Ирина Кемпл. Бүгүн жеке тажрыйбам тууралуу айтып бергим келет. Көбүн эсе бизнесимдеги негативдүү тажрыйбам жөнүндө айтып берем, анткени өз катаңан үйрөнгөндөн көрө башка бирөөнүн катасына саба алган жакшы эмеспи. Мен көп ката кетирдим. Бирок аларга фаталдуу эмес мамиле кылбастан тажрыйба топтой турган болсок, кийинки ишибизде аябагандай жардам берет. Алгач эмне жөнүндө айткым келмек? Өнөктөш тандоодо эң негизгиси баалуулуктарыбыз төп келиши керек экенин башында түшүнгөн эмесмин. Бир нече жыл мурун башыман кечирген бир окуяны айтып берейин. Окуянын түбүнүн чечүүгө мыкты медиатор. Медиацияны Бишкектен өздөштүргөн бирок украиналык жакын курбум жардам берди. Кофе ичип отурганбыз. Анан мен жүрөгүм бир дүпөйүл болуп эле тынчсызданып атканымды, себеби бүгүн партнерлор менен өтө маанилүү уюштуруу келишимин түзөрүмдү, бирок эмнегедир эле төшүмдө бир жагымсыз сезимдер болуп жатканын айттым. Ал менден сурады: сен ал адамдарды жакшы эле билесиңби? Мен ооба, уулумдун достору жана уулумдун досунун үй бүлөсү. Бирок баары деле бир нерсе туура эместей сезилип жатат дедим. Анан ал мага кел медиация кылып көрөлү. Мен адатта медиацияны адамдарда конфликт болуп жатканда кылам. Алар конфликтке белчесинен батып, кырдаалдан чыгуу жолун издеп жатканда кийлигишет. Көп учурда медиаторлорго сотко барганга чейин кайрылышат. Бирок мен биринчи жолу конфликт жарала электе эле келишим түзүлө электе эле кылып көрөйүн деди. Ошентип курбум экөөбүз медиация кылып көрүү жөнүндө макулдаштык. Анан ал биз тарапты жана өнөктөш тарапты текшерип көрүп, бир бүтүм чыгарып мага айтмакчы болду. Ал айткан белгилүү вердиктти укканда укмуштай таң калдым. Биз өнөктөш боло албастыгыбызды, анткени баалуулуктарыбыз окшош эмес экендигин баса белгиледи. Баалуулуктарыбыз таптакыр төп келбейт экен. Анын көп жылдык тажрыйбасы өнөктөштүк көпкө созулбастыгын, убактылуу гана кармалып турарын тастыктап койду. Бул оңой эмес болмок. Ошондуктан менин тажрыйбам мындай: эгер партнерлукка барып жатсаңар, ал адамдар менен силердин баалуулуктарыңар төп келиши керек экенин эсиңизден чыгарбаңыздар. Дагы айткым келген нерсе, бул дагы менин тажрыйбаман. Мен аябай жумшак адаммын. Дайыма башка адамдардын ой пикирин уккум келет. Кызматташууда кээде партнерым күчү жана харизмасы менен мени басып коет. Ичиңизден анын пикирине макул эмессиз, бирок конфликтке да баргыңыз келбейт. Бул да туура эмес. Анткени өзүңүздү сатпашыңыз керек. Партнеруңуздун ою менен боло бербеңиз. Өз позицияңызды бекем карманып, анын оюн өзгөртө албай калган күндө дагы айткыңыз келген нерсени айтпай калганыңыз үчүн өкүнүп калбаш үчүн пикириңизди акырына чейин айтыңыз. Дагы маанилүү болуп сезилген нерсе, кичи же орто бизнеске өтүп жаткан болсоңуз, же кызмат көрсөтүү тармагындасызбы, өзгөчө чекене соодада ишти ачып туруп, анан бир алып кеткен адамды шайлап койсом эле иш жүрө берет деп ишенүү тажрыйбасыздык. Башкача айтканда, кичи бизнесте иш ээсинин өзү бардык нерсеге терең сүңгүп киргени маанилүү. Бизнесинин чоордонунда өзү болуп, баарын түшүнүп, баарын билиши керек. Өзгөчө стартап этабында 2-3-4 жыл толугу менен арналышыңыз керек. Эгер убактыңызды 100% бергенге даяр болсоңуз, анда ишиңиз сөзсүз оңунан чыгат.